Assalamu alaikum Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Улуу урматтуу жердештерим. Мына азыр мен Шопоков көчөсүндө турам. Шопоков көчөсү бул жагы Шопоков көчөсүнүн оңдоо баштады. Кеңейтип, столбаларды азыр силер көрүп тургандай жылдырып атат. Азыр бирок мен Шопоков көчөсүнүн оңдолгону тууралуу эмес, Горький көчөсүндөгү турдалган тротуарлар тууралуу кичине айтып берейин деп турам силерге. Азыр велосипедчи жана эле мына көрүп атасыңар, бул шаардык статистиканын бөлмөсү. Бул жерде Анкор деген кафеле, ушул Горький көчөсү ушул жерде бүтөт да. Тыяктан келип бул жерде бүтөт. Ушул көрүп атасыңар, бүткөн жерден эле баштап тротуар аттуу нерсе жашабайт бул жакта. Бирок жер бар, тротуарды жери бар. Бирок жашабайт. Себеби мындай болуп, адамдар тротуарга чыгып алып, палисадник кылып алган, огород кылып алган, дарактарды отургузуп алган, магазиндер, дүкөндөрдү жасап алган. Жер кызыл китеп эмес да. Чыгып алган. Мыйзамды бузуп, азыр мына мен көбүнчө силер билгендей жүрөм же велосипедчи жүрөм. Бул көчө эң кооптуу көчөлөрдүн бири. Себеби освещение жок биринчиден. Экинчиден тротуар жок. Же наоборот, биринчиден тротуар жок, кийин освещение жок деп койсок да болот. Мына көрүп атасыңар, тротуардын жерлерини, ордуну адамдар мындай кылып алып, тосуп алып, палисадник кылып алган. Түнү велосипед минип кетип атсаң, же жөө кетип атсаң, машиналар гыз өтөт. Өтө кооптуу. Адамдар могул жерде тропинка кылып алыптыр. Мына көрүп атасыңар, машина палисадник. Бул дагы вот заборлордон бери 5-6 метр бери чыгып алган. Урматтуу Жалал Абад шаарынын бийлиги ушул маселеге дагы бир көңүл буруп койсоңор. Мына азыр нары барсак, тротуар пайда болуп калат, көрөсүңөр. Бирок тротуардын акыбалы мышык ыйлай тургандай. Мына силер көрүп тургандай, могу аркамдан машина келип калды, алдымдан машина келе жатат. Өзү мен туура эмес жүрүп атам. Наркы бетке жүрүш керекмин, бирок наркы бетте аркамдан келип уруп кетеби деп коркуп атам да. Мына көрүп атасыңар, мына бак кылып алган. Мына мындай кылып тосуп алып, өзү тротуарды жанагысы орду. Бул бетте хутто ошол. Ана көрүп атасыңар, мына тротуар бар өзү мына. Тиги чоң кыз басып кетип аткан жер тротуар. Бирок о тротуар болгон маалдан бери асфальт деген нерсени астын дагы көрө элек болсо керек. Себеби чаң, жамгыр жааганда лай. Бул жакта эле ошол, бул бет дагы. Бул мына коркосоң, эки жактан машина келип калат, адамдар чыгып калат алдыңдан, машиналарды коюп койгон. Мына үйлөргө кирер жерди асфальттап койгон. Мындай деп, калган жерлерде шагыл. Мына эски илгерки асфальт, древний асфальт. Мына жүрөйүн десең жүрө албайсың. Магазиндер, дүкөндөр алдыларыны бир аз жана кылган. Бул жакты карасаң, жанагы эле акыбал. Мына бул Жалал Абад шаарындагы Горький көчөсү. Бул жакта бетондоптур. Сал байыраак адамдар жашайт окшойт. Толугу менен бетон кылыптыр. Бирок бетон дагы тегиз эмес. Эми ар бир өзүнө ыңгайлуу кылып жасаган да. Көрүп атасыңар, бортиктер, бордюрлар. Могу көчөгө чейин бетондой бериптир, молодцы. Бул жак Садик Турбаева. Ошол мына көрүп атасыңар, могу садик бүткөн жерден кайра эле тротуардын акыбалы
Асфальты жок. Бул жакта ушул. Азыр мен больницага кетип атам. Поэтому азыр бул Киров көчөсүнөн бурулам. Бул Киров көчөсүндө дагы эле тротуар аттуу жашабаган. Жизнь. Жалал көп эле көчөсү ошондой. Мындай домовладельцтер, үйдү ээлери да кылып чыгып алып, тосуп алып, ачамдап, сонун кылып Степан Разин көчөсү дейт. Изгородтарды, тротуарды ордуга мындай полисадниктерди жасап койгон. Бир жактан жакшы, сонун көрүнөт. Бирок адамдар басыш керек да. Эми бул макул, бул тихий район. Бул жерде машина мүмкүн ончо көп жүрбөйттүр. Бирок тиги Горький көчөсү аябай көп машина жүрөт, кооптуу. Ошол үчүн кайрадан суранып кетет элем шаардын бийлигиден. Ошондой жерлерди бир караштырып койсоңор. Ошол эле Пугачева көчөсү дагы ошол акыбал. Рахмат барыңарга. Ошондой эле жанагы хейтиңерди жазгыла. Поддержка кылгандар лайктарыңарды койгула, комментарий жазгыла, бөлүшкүлө. Дагы Жалал Абадта ар жеринен видеолорду тартып көрсөтүп берем силерге. Азыр бул Глинка көчөсүндагы кичине асфальтын көрсөтүп коеюн. Бул Донор, бул көчө. Все, рахмат барыңарга.